17-күн. Бүгүн мен колдоону тандайм. Мага келгендин баарын колдоп тургум келет. Мейли ал жөн эле өзүнүн көз карашын, идеясын, оюн айтсын. Эгер мен анын жакшы нерсе жасагысы келип атканын көрсөм, мен аны сөзсүз колдойм. Эгер оор сумка көтөрүп бараткан адамды көрсөм, сөзсүз жанына барып жардам берем. Эгер тааныш өзүн өзү өстүргүсү келип атса, мен сөзсүз аны моралдык жактан колдойм. Эгер жолдо машинасы бузулуп калган адамды көрсөм, сөзсүз жанына барып, өзүмдүн жардамымды сунуш кылам. Мен түшүнөм. Бул жашоодо мен жеткендердин баарына бирөөлөрдүн колдоосу менен жеткем. Кимдир бирөө моралдык жактан колдоду, кимдир бирөө финансы жактан, кимдир бирөө билими, тажрыйбасы менен бөлүштү. Бүгүн мен колдоону тандайм жана күнүгө өзүмө отчет берип турам. Бүгүн мен кимди колдодум деп. Мейли колдоо кичине болсо байкалбасын. Бирок мен күндө аны жасап турганга аракет кылам. Бул өзүмдү курмандыкка чалам дегендикке жатпайт. Бирок мен муну сүйүү менен, кубаныч менен жасашым керек. Мен кимдир бирөөгө чын дилиммен жардам берсем жана андан ырахат алсам, колдоо баалуу болот. Балким менин жардамым керек болуп аткан адам менен тааныш эмес болушу мүмкүн, бирок мен ага жардам берем. Эгер кечөө менден бирөө жардам сураса, бирок шартка жараша жардам бере албай калсам, мен бүгүн ал кишиге жардамымды сунуштайм. Эгер менин аялым үйдөгү жумушка жардам берүүмдү сураса, же балдарым сабак даярдаганга жардам сурашса, мен аларга сөзсүз жардам берем. Мен менден жардам сураган адамдардын баарына жардам бергенге аракет кылам. Жана менин жакындарыман менин жардамым керекпи деп сурайм. Устатка жакын болуш үчүн андан дайыма менин жардамым керекпи деп сурап турам. Анткени устаттарда жана жетекчилерде дайыма убакыт жетишпейт. Эгер алар ишин мага тапшыра аларын түшүнсө, бул алардын ишин жеңилдетет жана башка маанилүү иштер үчүн убактысын үнөмдөшөт. Ошентип, алардын тапшырмасын жасоо менен мен көп нерсени үйрөнө алам. Өзүмдүн профессионалдык деңгээлимди көтөрөм. Ошондуктан мен ийгиликтүү адамдардан мен сизге эмне менен жардам бере алам деп сурайм. Бул алар үчүн жагымдуу болот, а мага жаңы нерсени билгенге жана дагы мыкты болгонго жардам берет. Андан башка мен кимге жардам керек болсо, ошолорго жардам берем. Мага деле кимдир бирөө жардам берген жана өзүмдүн максатымды көздөй басканга жана тоскоолдуктардан өткөнгө жардамын улантып жатат. Эгер кимдир бирөө менин жардамымсыз башкалар эчтеке кыла албайт деп эсептесе, ал жаңылат. А эгер ал башка адамдардын жардамысыз менин колуман эчтеке келбейт деп эсептесе, эки эсе жаңылат. Биз баарыбыз бул жашоодо бири-бирибиз менен байланыштабыз. Эгер тоо Магометке келбесе, Магомет тоого барат деген канаттуу сөз бар. Мен өзүм керектүү адамдарга барам. Мен уялбайм. Анткени бирдемкени үйрөнүш үчүн, өнүгүп өсүш үчүн мен аларга жардам берем. Мен ишенем, 90% адамдар жардам бергенге, поддержка кылганга жана менин жардамымды, поддержкамды кабыл алганга даяр. Жана алар канчалык мага ишенишет, мага байланыштуу болот. Эгер мен сыйга татыктуу болсом, адамдар мага ишенет. Мен өзүмдүн астымда иштегендерге поддержка кылып турам. Ар бирине барып жардам берем. Жардамчы болом. Мен алардын лидерлик сапаттарын өстүргөнгө, күчтүү характерин көргөзгөнгө жардам берем. Мен ар биринин өзүнүн эркин көргөзгөнүн, өздөрүнүн кыялдарын орундатканын каалайм. Мен адамдар үчүн жардамчы болгум келет. Мен ар бирине өзүңөр чечим чыгаргыла, өз алдынча иштегиле, бирок план түзүүдө, бизнести уюштурууда, переговорлорду кылууда менин жардамыма ишенсеңер болот деп айтам. Мен адамдарга кантип көп акча тапканды, бизнести кантип өнүктүрүүнү үйрөтөм. Алар үчүн аракет кылам. Мага келген ар бир адамга поддержка кылганга жөндөмдүү экенимди мен билем. Мени поддержка кылчу миңдеген адам бар. Мен жалгыз эмесмин. Мени менен ишенимин менин үй бүлөм, менин досторум, менин коллегаларым колдонот. Бири-бирибизди колдоо менен биз команда түзөбүз. Алар менен бир команда болуп, бир бүтүндүктөй болуп кыймыл аракет кылганга менин акылым, жөндөмүм жетишет. Анткени биз бирге болгондо биз жеңилбейбиз.
Мен командалык иш-аракеттиктин маанилүүсүн түшүнөм. Жалгыз эчтекеге жетпейсиң. Ар бир кичинекей жеңиш дагы чогуу кылган иштин жыйынтыгы. Ошондуктан мен колдоону тандайм. Ар бир команда ушундан башталат. Мен ар жума сайын мен кимге жардам бердим, кимди колдодум, менин колдоом кандай жыйынтык берди деп өзүмө отчет берип турам. Бүгүндөн баштап менин айланамдагылардын баарына жардам берем. Анткени алардын жеңиши менин жеңишим. Бирөөнү колдоо менен мен өзүмдү колдойм. Мен өзүмдү колдоо менен бирөөлөрдү колдойм. Ошондуктан күнүгө мен өзүмдүн командама иштөө жөндөмдү өнүктүрөм. Мен башкалардын мени колдоосун талап кылбайм. Анткени жардам адамдын өзүнүн каалоосу менен болуш керек. Ал үчүн түшүнүү керек. Бирөөгө жардам берүү менен сен өзүңө жардам бересиң. Кемчиликсиз болуп баштайсың. Жана ошондой эле, эгер эч кимге жардам бербесең, сага эч ким жардам бербейт. Бирок мен жардамды Кудайдан гана сурайм. Анткени Кудай гана жардам бере алат. Башка адамдар аркылуу. Башка адамдардан да жардам сурасаң болот, эч уялбастан. Бирок ар бир жардам Кудайдан. Кудайдын жардамы. Ал сенин досторуң аркылуу, туугандарың аркылуу, тааныштарың аркылуу жардам берет. Мен оор кырдаалдарда жалынам. Ким жардамга муктаж болуп аткандарга, ким менден жардам сурагандарга жардам берем. Мен билем, Кудай сен дайыма менин жанымдасың жана мени колдойсуң.